Бүгүнкү сабагыбыз адам баласы жашоосунда ар кандай акыбалга кабылып кээде ачууланган кезде туура эмес сөздөрдү сүйлөп алат жалпы жонунан. Ошол туура эмес сөздөрдүн ичинен адам баласы жанагы каргап, бирөөнү жамандап, каргап шиленүүсү тууралуу. Мына кол алдыңыздарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси турат. Бул хадис ошо узун хадистин үзүндүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сахабалары менен жүргөн кезде бир сахаба төөсү ордунан туруп жакшы баспай койгондо төөсүн каргайт. Алла тааланын сага каргышы болсун деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бурулуп сурайт. Оореки төөнү каргаган адам ким деп. Алланын элчиси мен дегенде, эми төөгө түшкүн бул каргышка калып калды. Каргышка калган айбан менен биз менен чогуу жүрбөдү, анан төөсүн агыттырат. Анан ошентиптир, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер дейт, өзүңөрдү каргабагыла. Болсо өзүңөргө каршы дуба кылбагыла. Жана ошондой эле балдарыңарды каргабагыла. Жана ошондой эле мал мүлкүңөрдү, байлыгыңарды каргабагыла" деп айтып туруп айтат. Бир убакыт бар, ошол убакытта Алла таала дубаларды кабыл кылат. Мына ошол убакытка туш келип калбагыла. Бул өтө коркунучтуу. Айрыкча ачууланган убакта эркек аялбы туура эмес сөздөр сүйлөнүп ачууланып карга бет. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, өзүңөр каршы дуба кыла дегенде адамдар жинденет. Бир ишке ашпай калса, же жумушту туура эмес жасап алган болсо, же унутуп калган болсо өзүн каргайт. Ар кандай сөздөр менен. Мен ушинтип эле жакшы жетпей калам го, мынтип калам го, бактысыз болуп калдым го, мына эми жолумдун баары жабылды, бактысыз болуп калдым, ар кандай сөздөрдү айтып, болсо өзүн сөгөт, каргайт. Ошунун баары тең туура эмес. Кээ бирөөсү балдарын, айрыкча аял кишилерде көп катталат. Ачууланган кезде жашабай өлүп кет, же жакшылык көрбөй кал, же болбосо Алла таала сага көрсөтсүн деп ушундай жаман сөздөр айтат. Же бир колу менен туура эмес иштери кылбаса, колуң шал болуп калсын дейт. Бир жака ойноп кетип калса, бутуң сыңгыр, каякта жүрөсүң, же муну эмне кылдың деп. Же болбосо бир жерге жумшаса, бир нерсени таппай көрбөй калса, сокур болуп калып, көзүң агып түшүп калып, ушуну көрбөй калдым деп, мына ушундай сөздөрдү ачуу менен айтып коет. Ошого окшогон көп сөздөр бар. Жаман каргаган. Мунун баары тең өтө коркунучтуу. Адамдын өзүнө гана зыян тиет. Ошондой эле мал мүлкүн каргагандар бар. Ушул байлык менен эчтеке жыргаган жокмун, ушунун туруп жакшылык келген жок. Ушуга жеткенде эле кыйналып атам же өзүрүн көрбөй атам деп каргайт. Багып аткан малын сөгөт. Коюбу, уюу, жылкысы болобу. Эми мал да кээде баягы малдык кылып ар кандай нерсеси кылып койсо аны сабайт, сөгөт, каргайт. Мына ушунун баары тең адамдын өзүнө гана зыян алып келет. Кокус ошо жана убакытка туш келип калган болсо, болду, дубасы кабыл болгон болсо, ал өзү гана өкүнөт. Өзүнүн башына гана балайын алып келет. Адам билбейт кайсы убакта Алла таала кабыл кылып койгонун. Ошондуктан көп адамдар өздөрү ошентип каргап шилеп алышып, анан ошо баштарына балай келгенин, же бала чакасына, же мал мүлкүнө, же болбосо жалпы турмушуна кыйынчылык келип, ошо каргышынын себебинен, өзү каршы кылган дубасынын себебинен ошо балайга түшкөн билбей эле жүрөт да канчасы адам. Каяктан келген, эмнеге ушуну жыркабайм, эмнеге ушинтип жүрөм. Ал өзү ошол нерсени кылган, билбейт. Мына ошондуктан адам өтө тилине сак болуш керек. Биринчиден бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени тыйып айтып атат. Экинчиден жанагындай каргышты айтам деп өзүнө өзү балайын алып келет. Үчүнчүсүнөн адам баласы мына убакытты билгенден кийин ошону жакшылыкка жумшап, жакшылыкты эңсеп ошондо дуба кылыш керек. Ошентип мисалы мал мүлкү карап аткан кезде, же малын жайлап аткан кезде, же баласын тарбиялап бир жака жумшап аткан кезде өзү каалагандай болбой калса, жакшылыгын тилесин. Азыр болбосо Алла таала кийинкисине берекеси берсин, жакшылыгын берсин, же баласы тилей албай калган болсо, Алла таала хидаят берсин, оңдосун, сага түз жолду көрсөтсүн, ата энеңе күйүүмдүү балдардан кылсын, Алла таала сени оңосун деп ушундай тилек кылыш керек. Кайсы убакыт болбосун. Аллах субхана кабыл болуп калган болсо, субханаллах, ал адам жакшы оңолуп чыкса өзүнөн гана пайда болот да. Эгерде ал каргап калган болсо, ошо тийип калган болсо эмне? Анда өзүнө гана зыян. Бул өтө коркунучтуу. Көп адамдар ана ушуну билбей, каяктан башыма келди, балая келди деп жүрүшөт. Ошон үчүн үй бүлөдө айрыкча жанагы үй бүлөнүн мүчөлөрү, аялы, күйөөсү бири-бири менен сүйлөшкөндө, уруша кеткенде, каргашып, шилешип жаман сөз айтпаш керек. Балдарды тарбиялап атканда, мал салды карап атканда, бирөөлөр менен мамиле кылып атканда такыр ушундай жаман сөздү айтпаш керек да. Бул момундун сыпатынан эмес. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат башка хадисте. Бул момун адамды каргап шилөө, наалат айтуу дейт да. Бул өлтүргөн сыяктуу дейт ал адам. Каргап ошону шилеген. Дагы бир кээ бир хадистерде келет. Ким кайсы бир нерсени каргаган болсо, анан ошол каргалган нерсе ошол каргоого татыктуу эмес болсо, каргаган адамдын өзүнө кайтып келет.
бирөөнү баягы акыс эле зулумдук менен каргап шилеген болсо, эгерде ошондой болуп калган болсо өзүнө кайтат дейт. Бул да өтө эле коркунучтуу да. Кудай тааладан сактасын мындай нерседен. Көп адамдар ушул нерсеге көңүл бурушпайт. Ошондуктан тилди сактап, эч качан ачууга алдырбаш керек. Жакшы сөздү гана колдонуш керек да. А бул нерсени түшүнгөн адамдар ошо өзүнүн аялы болсо аялына айтып, атасы болсо атасына, энесине болсо энесине, бала чакана айтып тарбиялап акырындыктан көндүрүш керек. Дагы Аллах субхана тааланын мээрими менен канча ошо каргыштарыбыз кабыл болбой кетип атат. Эгерде көп адамды ошо кылган жазаларына, кылган иштерине жараша Алла жазалаган болсо, көп нерсе каргышка калмак да. Анткени кээ бир адамдын тилинен ошол нерсе түшпөй калгандар бар да. Сүйлөгөндө эле каргап, ачууланса эле жаман сөз айтат. Өзүн сөгөт, малы мүлкүн сөгөт, башкаларды сөгөт, нааразы болот, убакытты сөгөт, убакытты каргайт. Мына кээде жанагынтип түшүм убагында же чөптүн убагында адам каалабаган погода болуп жаан жаап калса, кээ бирөөсү убакытты сөккөндөр бар да. Каргайт да. Эми ушул күнү жаап калабы, тыйылса болмок эле, эмне деген күн деп ар кандай деп айтат да. Бул чоң күнөө мунун баары. Ошондуктан өтө этият болуш керек адам баласы. Мен бир ушул баланын окуясын көргөм. Араб өлкөсүндөчү. Ошо телевизорго чыгарып андан кийин ютубка да түшүрүп коюшуптур. Ошо инвалид болуп калган бала да. Ошол окуясын айтып берип атат, ошо эмне болуп инвалид болуп калганын, эми кыскача кылып айтып атат да. Баспай калган кроватта жатат. Сүйлөйт, бирок денеси кыймылда эмес, кыймыл аракетте эмес да. Эмне болгон десе, ошол жаштык кылып тамеки чегип койчу экен. Анан тамеки чегип коюп анан бир күнү атасы байкап калып анан ушу тамеки чеккенин байкап калып анан сен тамеки чегип атасың, тамеки чектиң десе жок чеккен жокмун деп мойнуна алып ошентип экен го. Анан атасы ошол кезде жалган айтсаң деген мааниде айтып, Алла таала сенин мойнуңду сындырсын деп коюптур. Алдап атканын билген же болбосо жалган айтсаңбы деп ушундай мааниде айтат. Өзү айтып атат, анан ошол эле күнү же бир күндөн кийинби же жарым күндөн кийин бир жакка барып анан бассейнге сууга барбайбы түшөм деп. Анан бассейнге секирип кириптирип анан түшүптүрүп эле башы менен неме сүзгөн да жерди. Сүзгөндө мойнун кырс деди дейт. Ошондо атамдын сөзүн ошол эсиме келди дейт да, атам айткан нерсе. Сууга калкып чыгып калган болду, ошондон чыгып достору алып келип тилим сүйлөп атат дейт, бирок инвалид болуп калды. Бирок альхамдулилла диндар бала болуп, эми тагдыр экен ушу деп ибадатка бекем бала, бирок ошо ата энелерге осуят кылып айтып атат. Ачууланбагыла, шашылбагыла, балдарыңарды антип тилдеп каргабагыла. Ошондой окуялар болуп калат, Алла таала кабыл болсо. Адамдар билбейт да, мындай нерселер көп катталат дагы, кандай балеге калып калганын билбейт. Балким жанагындай балдары начар чыгып же болбосо колунда турган байлыктары кандай себептерден байкалбай жок болуп кеткен адамдар, же болбосо өздөрү бир кырсыкка, бир кыйынчылыкка учурганда, балким ошентип каргап-саркап шилеп жаман сөз сүйлөп алганды билбейт. Алла таала кабыл кылып койгон да. Ошон үчүн өтө этият болуш керек. Абдуллах ибн Масуд деген сахаба менен Айша энебиз айтат. Бул бале дейт, сөзгө жараша дейт. Сөзү менен келет дейт. Мына кээ бир адамдардын башына бале ошонун сөзүнө жараша келет. Кээ бир адамдар эсирип сүйлөй берет. Жамандыкты максат кылып, ушундай болуп калат, ошондой болуп калса экен, же жамандык нерселерди айтып, жамандыкты тилей берет. Ошого жараша башыңа бале келет дейт. Мындай нерселер көп. Эсирип сүйлөгөндөр адамдар байкабай. Ошонун аркасынан өздөрү балени алып келет. Каяктан келгенин билбей калат. Ошондуктан өтө этият болуш керек. Анан ошо Ибрахим Нахаи деген ошо сахабалардан таалим алган табийин киши болгон да. Ошол киши айтат. Мен кээде дейт ушу ичимен бир нерсени айткым келет дейт да, сүйлөгүм келет дейт. Бирок да дейт, ушу корком дейт. Корккондугумдан ошондой бир ошонун аркасынан, ошо сөзүмдүн аркасынан, же болбосо ошого ылайык мага бир бале келип калбасын деп ошентип сүйлөбөй коем дейт да. Көп адамдар өзүнүн байлыгы турса же башка нерседе, же болбосо бир тынччылыкта, саламатчылыкта турса, башка нерсени тилейт. Мен мындай болуп кетсем, тигиндей болуп кетсем, деп мал мүлкүнө эсирипчи. Алла таала ошону берип коюп, болду, андан кийин ал сыноого чыдай албай Алла таала бат эле алып коет. Ошондуктан өтө сактаныш керек, тилди айрыкча көңүл буруп. Өзүбүзгө өзүбүз зыян келтирип, албашыбызга, бала чакабызды дагы жаман тилибиздин айынан аларга да зыян келтирип, каргап шилеп албашыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан жаман сөз сүйлөп, катуу жаман сөздөр айтып, каргап шилеген эмес да. Момун дагы ошондой сыпатта болбош керек. Өтө сактаныш керек. Бул биздин сыпат эмес да, биздин оозубуздан жакшы гана нерсе чыгыш керек. Айрыкча өзүбүз үчүн да кызыкчылык үчүн. Өзүбүз эгерде сактанбасак, ушунун баары тең эле бале болуп башыбызга кайтат. Аллах субхана таала баарыбызды ушу туура жана жакшы кылыктын үстүнө кылсын. Ар кандай каргыштан, туура эмес сүйлөдөн баарыбызды Аллах субхана таала алыс кылсын.